Дөң үстүндө алды жагы ачык чатырдын ичинде отурган Чыңгызханга уч кыйрысыз кең талаа, көзгө тааныш кошун, жүктүү арабалар, мал баары даана көрүнүп турду. Кагандын дал төбөсү тушта ак булут калкылдап, обого илинип ал турду. Бу саймачы катын жүрүштү азга болсо да өксүттү. Өлүм жазасына тартылган Догулан арабанын үстүндө тикесинен тик туруп, көйнөгү көкүрөгүнөн айрылган, күн нуруна жылтылдаган капкара чачы жайылып, шамал урганда кан сөөлсүз иреңин жаба калып, казганактаган калың элдин катарын айланып келатат. Кысынып, корунган түрү жок. Кайра башты өйдө көтөрүп, армандуу, кайгылуу көздөрү менен алдын тик карап, эми бул жарыкчылыктан жашыра турган эчтемеси жок. Мына көрөрүңөр, мен болсом көргүлө, көңүлүм түштү, сүйдүм, сүйгөн жигитиме өмүрүм тартуу. Тигине тыюу салса да болбой, төрөлгөн бала, аны да көргүлө, деген каш көйлүк бар. Бери угуп тургула, мына бу айбийирсиз макулук кимден тууганын айтсын. Ким менен илешип жүргөнүн угалы. Эй катын, бу тургандардын арасында баланын атасы барбы? Айт, деди. Бөркал десе башалчудай жулунган бир ноён. Догулан жок деп жооп берди кыска. Тургандар өздөрүнчө дагы уудуу боло түштү. Араба катар турган черүүлөрдү айланып бүтүп, ортого токтошту. Желдеттер даяр турган экен. Кара кийинген, жеңдерин чыкканакка дейре түрүнгөн үч желдет эки өркөчү типтик дардайган чоң буураны жетелеп чыкты. Чөк чөк деп кыйкырышып, камчы сап менен тизеге чапкылап жатып, чөкпөй бакырган чоң буураны чөктүрүштү. Аңгыча катар турган калың черүүнүн арасынан бирөөнүн үнү чыкты. Мына менмин баланын атасы. Бу менин балам. Аты Кунан. Энесинин аты Догулан. Мен жүзбашы Эрденемин, деди. Мынушуну айтып, жүзбашы атынан ыргып түштү. Ак жылдызды моюнга бир чапты эле, ат капталын көздөй жалт берди, өзү болсо басып баратып, үстүндөгү чопкус зоотун, курал жарагын туш келди ыргытып, эки колунан эки желдет кармап турган Догуланды көздөй жөнөдү. Баягы күйүлдөгөн эл жок, жымжырт, өз башын өзү өлүмгө алып бараткан жигитти шырп этпей карап калышты. Эрдене Догуланга жетип эле чөгөлөп отура калып, эки бутунан кучактады. Догулан үн катпай, колун анын башына койду. Экөөнүн өлүм алдындагы биригип турган жери ушул болду. Добулбастардын үнү чыгаар замат желдеттер өз ишине киришти. Алар аз келгенсип дагы үч жасоол жардамга келди. Ардан бери Эрдененин, Догуландын колдорун аркасына бекен байлап, чөккөн төөнүн эки жагына экөөнү алып барышты да, өркөчтөн арта салынган аркандын эки учундагы илмекти экөөнүн мойнуна иле салышып, төөнү таяк менен тартып жиберишти. Бакырып өкүрүп жатып зорго чөккөн буура, эми тургусу келбей бакырып, оозунан көбүгүн чачып жатып, акыры таяктын күчү менен өйдө көтөрүлүп, дардайып туруп берди. Эки капталында бири-бирин жанындай көргөн эки адам арканга асылып, туйлайм деп туйлай албай, диртилдеп жан берип жатканын кайдан билсин? Жасоолдор төөнү черүүлөрдүн астына айдап өтүп, мурда казып даярдап койгон чуңкурга эки денени ардан бери көмө салышты. Булар ишин бүтүргүчө Добулбастар тынымсыз дүңгүрөгөнүн токтотподу. Аңгыча калың кол, жер жайнаган атчандар, сан жеткис араба, союшка деген субай мал баары батышты карай жапырт жөнөп берди. Көңүлү удургуп, жүрөгү бир нерсени сезген Чыңгызхан
Asmandı aylanta bir qarap turup kaldı. Yok, ak bulut görünbeyt. Artta kaldı dep ümiti üye düşüp şart burulganı uşundan bolçu. Yok, artta da, aldı jakta da ak bulut yok. Gelbersigen keng talada erbeyip жалгыз altın kaldı. Kolunda bala. Gün töböge geldi. Bala emi çukuranıp, ağlap, enesinin emçegin izley başladı. Ulam küçürkönü ыйлап, talağını жаңырты ыйлай berip beti başı kөгörüp çıktı. Altundun aylası gitti. Aldı aylanayın ay, emne kılam emi, emne ayla kılam, dep çebelendi. Tazaragысы кеткенде ташка отура калып, көйнөгүнүн жакасын жулуп ачып, ызасынан көзүндө жаш. Эч качан баланын эрди тийбеген эмчегин ымыркайдын оозуна салды. Ме, сүтүм болсо сенден аяб атат дейсиңби? Эмчек оозуна тээр замат баланын үнү лып басылды. Бөйтөйгөн эриндери менен жанталашып чопулдатып соруп кирди. Көрдүңбү, эчтеме жок бекен, деди Алтын жай гана кадыресе киши менен сүйлөшүп жаткансып. Болсо аяймынбы, берекем? Эми сүтү жок деп дагы ыйлайсың, ошондо кантип сооротом сени? Эмне алдадың деп да ыйлайсың да. Өмүрүм күн болуп өтүп келатат. Эч кимди алдаган жан эмесмин. Ушинтип күбүрөп жаткан Алтын капыстан аз жерден кыйкырып аяздады. Тынчып, жоошуп, эмчекти болкулдатып соруп, мемиреп калган баланын түрүнөн улам. Акырын эмчегин оозунан тартып көрсө, сүт. Кайра баланын оозуна салып көргөн көзүнө ишенбей, кайра тартып көрсө, сүт чыгып жатат. Капырай, кадимкидей ийип, бала эмизип жатканын кара. Бүткүл денеси чымырап ысып, балкып чыкты. О, касиеттүү Теңир деп жиберди ошондо күн катын Алтын. Касиетиңен айланайын, сүт чыкпас жерден сүт чыгардың. Эмсин, эне болоюн. Балам бол, кагылайын балам бол. Көкө Теңирим экөөбүздүн үнүбүздү укту кунан. Мындай болот деп кимдин оюна келген? Алтындын денеси суулап, чекеси тердеп чыкты. Кубанганынан айланасын карады. Эч ким жок. Жандуудан эчтеме жок. Көктү карады. Көпкөк асманда аппак булут турат. Бир гана аппак булут булардын төбөсүндө калкып турат. Сүйүүнү дайым өзүнүн тукумуна эле бербестен, сүйүүнү башка жаңы үсүп келаткан муунга тартуулаган адамдар көбөйөт. Сүйүүнү баалап барктап, ага бут тоспостон, сүйүүнүн ачылып жаткан гүлүн баамдап, сүйүүгө тоскоол кылбагыла. Сүйүүнүн күчү өтө чоң. Сүйүү өзгөчө Кудайдын белеги. Сүйүүгө дуушар болгон эки жаш. Бул Кудайдын белегине ээ болгон адамдар. Жүрөгүң сүйүүгө толсун, өмүрүң сүйүүдө болсун.